Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби мекемесинин директору. Шапак Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби мекемеси Нарын облусунун Кочкор районунун Кара Суу айылында жайгашкан. Мектеп райондогу алдыңкы мектептердин катарына кирет. Өзгөчө олимпиадага басым жасалып, бир катар долбоорлор менен иш алып барат. Мектептин окуу жылына карата тибине берсек, 1919 жылдан 1935 жылга чейин башталгыч мектеп. 1935 жылдан 1948 жылга чейин толук эмес орто мектеп. 1948 жылдан 1960 жылга чейин 7 жылдык мектеп. 1960-1966 жылдары 8 жылдык мектеп. 1966 жылдан баштап орто мектеп болгон. Ал эми 1992 жылы Кара Суу орто мектебине белгилүү манашчы Шапак Рысмендиев уулунун ысымы ыйгарылган. Мектепте жалпы 600 бала билим алат, 41 мугалим жана 14 техник кызматкер эмгектенет. Мугалимдердин бардыгы жогорку билимдүү, 1 мугалим Кыргыз Республикасынын эмгек сийлиги мугалими наамына ээ болгон, 14 мугалим Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн мыкты төшпелигиси менен сыйланган. 2 мугалим ардак грамотасы менен сыйланган. Мектептеги окуучулардын жетишкен ийгиликтерине токтоло турган болсок, 2019-2020 жылында Кубатбекова Мадина, 2020-2021 окуу жылында Төлөө кызы Айдана артыкчылык аттестатка ээ болушту. Олимпиададагы жана билим берүү тармактан жетишкендиктеринде Кыргыз Республикасынын эмгек сийлеген мугалими Нурла Турганбаеванын талыкпаган эмгегинин аркасында мектеп окуучулары химия сабагынан жыл сайын республикалык олимпиадага катышып, байгелүү орундарды багындырышат. 2018-2019 жылы Талантбек кызы Канышай республикалык олимпиадада 2 орунду. 2020-2021 окуу жылында облустук олимпиадада 11 класстын окуучусу Төлөө кызы Айдана 1 орунду. 10 класстын окуучусу Темирбек кызы Айтолкун 3 орунду. Ал эми республикалык олимпиадада Төлөө кызы Айтолкун 1 орунду камсыз кылышты. Мектеп бир катар долбоорлор менен иш алып барат. 2015 жылдан бери мектепте көп тилдүү билим берүү программасы ишке ашып келет. Аны орус тили жана адабияты сабагынын мугалими Оторова Кенче жетектейт. Алгач пилоттук долбоор болуп башталып, 2016 жылы көп тилдүү мектеп ийгиликке карай жол деген аталыштагы республикалык конкурска катышып 1 орунду камсыз кылып, Нарын областындагы ресурстук методикалык борбору болуп калды. Мектепке принтер, проектор, ламинатор, белекке берилип, байгелүү орунга ээ болгон мугалимдер Сатыбалдиева Жылдыз, Кожокматов Актыбек баалуу белектер менен сыйланган. Долбоордун алкагында мугалимдер республикалык жана чет элдик Эстония мамлекетине бир катар тажрыйба алмашуу окуу семинарына катышып турушат. 2020 жылы Эстония мамлекетинин колдоосу менен өткөрүлгөн онлайн окутуунун натыйжалары аталышында мугалимдердин эл аралык конкурсунда Жумабекова Зарина баш байгенин ээси болуп, ноутбук менен сыйланды. 2021 жылдын январь айынан бери Шапак медиа борбору түзүлүп, үзгүлтүксүз иш алып барып келет. Медиа борбор ГЕФ-ПРОН тарабынан каржыланып, жалпы суммасы 165 000 сомго техникалык каражаттар менен толукталды. Учурда борбордо 10го жакын окуучулар ыктыярчы болуп иштешет. Кыргыз медиа сайтына жаңылыктар чыгарып турушат. Борбордун башкы максаты жергиликтүү жаңылыктарды, айылдагы жетишкендиктер жана көйгөйлүү маселелерди чагылдырып туруу, окуучулардын сабаттуулугун көтөрүү, ошондой эле журналистикага кызыккан окуучуларга кесиптик багыт берүү болуп саналат. Медиа борборду орус тили жана адабияты сабагынын мугалими Кожокматов Актыбек Кожокматович жетектейт. 2023 жылы Шапак медиа борбору жылдын мыкты медиа борбору аталып, телефон менен сыйланды. Мектепте окуучуларды тарыхый маданий мурастардын алкагында тарбиялоо максатында музей жана этнопарк уюшулган. 2014 жылы тарых мугалими Бообек уулу Болоттун демилгеси менен мектептин бир бөлмөсүнө тарыхый этнографиялык аймактагы музей уюштурулган. Музей бүгүнкү күндө 500га жакын экспонаттар менен толукталган. Тарыхый доорлорго бөлүнүп, хронологиялык тартипте Байыркы таш доорунун, Коло доорунун, Эрте көчмөндөр доорунун, Сак Усун мезгилинин, Түрк доорунун, шаар маданиятын чагылдырган Караханлер доорунун, Монгол доорунун, колхоздоштур мезгилинин, мектептин тарыхынын, белгилүү манасчы Шапак Рысмендиев уулунун, Улуу Ата мекендик согуш мезгилин чагылдырган бурчтарга бөлүнгөн. Ошондой эле кыргыздардын көчмөн турмушта колдонулган буюм-тайымдар, ат-жабдыктар, иди-шаяктар, кийим-кечектер жана башка көптөгөн кызыктуу колдонмо жасалгаларды көрүүгө болот. Бул мектеп музейи өз кезинде көрүү демек ишенүү, сактоо демек жаратуу дегендей окуучулардын өз тарыхын билүүгө, ата мекенди сүйүүгө тарбиялайт. 2021 жылы мектептин айланысын жашылдандыруу иштеринин алкагында мугалимдер жана тех кызматкерлер эмгектин натыйжасында атайын этнопарк түзүлдү. Аты эле айтып тургандай, бардыгы табигый болуп, мурда терилип өсүп турган теректердин айланасы буталган чырпыктар менен тосулуп, маңдайы кадимки кыргыздын боо жийин элесин берип, терегелери жыгачтан жасалып, шаар аккан сууну жээкти ачык асман алдында музей менен коштолот. Анда байыркы сүрмө таш жаргылчактар, балбал таштар, тегирмендин жана дан ажыратуучу моло таштар, таш бетине чегилген байыркы араб жазуулары, суу үстүндө тал, камыштан жазылган үй,
белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында сүрөттөлгөн ат соко, ат араба, 15ден окуучуга ылайыкталган жыгач тегерек үстөл орнотулуп, жаратылыштын коюнуна сабак өтүүгө шарт түзүлгөн. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иши республикалык жашыл мурас акциясынын алкагында мектептин жашылдандыруу көрктөндүрүү иштеринде көптөгөн иштер аткарылды. 2019 жылдан баштап жаз айларында дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да кирип келген коронавирус COVID-19 жугуш оорусу кулашын жайып, мектептер жабылып, окуучулар аргарлыктан онлайн окуп калышты. Ошол шартта мектеп жамааты үйдөн гана билим берүү менен чектелбестен, мектептин айланасына жашылдандыруу менен алек болуп жаттык. Пайгамбарыбыздын кыямат болуп жаткан учурда да, эгер колуңда көчөт болсо, анда аны тигип жетишип кал деген улуу осуятын эске алып, мектептин айланасына куурап калган кара бактардын ордун тазалап, мындан 50 жыл мурда тигилген алма бакчанын жанынан 40 сотук жерге 70 түп алма, 70 түп алмурут, 70 түп абрикос көчөтүн отургузулуп, айланасы темир тосмо менен тосулду. Бул иш ак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Абдилова Махабаттын демилгеси жана бир туугандар Абдилова Салтанат, Апасова Машакан, Апасов Төлөн, Абдилова Рахат, Абдилова Дүйшөкандардын демөөрчүлүгү аркасында ишке ашты. Бул жемиш багына мугалим мөмөлү дарак дегендей өмүр бою билим берүү тармагында эмгектенип, мугалимдик кесипти аркылоо менен мыкты уул кыздарды тарбиялаган үлгүлүү жубайлар Абдилов Апасбек агайдын жана Талипказиева Бүбүш эжейдин ысымы ыйгарылды. 2021 жылдын жаз айында мектепке бир адамдан бир көчөт акциясы уюштурулуп, ага айылдын 1992 жылда туулган эр азаматтары тарабынан 20-30 түп алма, 30 түп өрүк, 30 түп кара өрүк көчөттөрү мектептин айланасына 10 сотук жерге отургузулду. Ошондой эле ак айылдык кеңештин депутаты Кадыров Кубанычбек тарабынан 60 түп карагат көчөтү, жалпы мектеп мугалимдери тарабынан 50 түп карагат, 30 түп кара өрүк, ал эми айылдын 1984 жылы туулган эр азаматтар тарабынан этнопарктын ичине 10 түп жашыл туя багы отургузулду. Ошондой эле 1971 жылы туулган эр азаматтар мектептин айланасына 10 түп жашыл ел багын отургузушту. 2023 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамгыртиев тарабынан этнопарктын ичине 50 түп жашыл елка отургузулду. Демөөрчүлөр менен иш алып баруу иштерине токтолсок, мектепте демөөрчүлөр менен иш алып баруу жагы жакшы жолго коюлган. 2019-2020 окуу жылында 1983 жылы туулган эр азаматтар мектептин бүткөнүнүн 20 жылдыгын белгилөө аземинде 280 миң сомго 3 классты парта отургучу жана доска менен толук жаптып, мектептин алдына узундугу 14 метр бийиктикке желек орнотуп беришти. 2020-2021 окуу жылында мектептин 10 авторут кабинетин уул кыздары тарабынан 300 миң сомго жасалгаланып, эмеректер менен жаптылды. Абдилова Апасбек жана Талипказиева Бүбүш атындагы жемиш багын уюштурууда уул кыздары тарабынан 300 миң сом каражаты жумшалды. Ушул сыяктуу айыл тургундары жана жеке ишкерлер, ата-энелер, мугалимдер тарабынан каржыланган демөөрчүлүк иштер мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоого чоң өмүргө болуп келет. Бул иштер үчүн аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Татынакай чөйрөдө татыктуу билим жаралат деген аталыштагы райондук конкурста 2021 жылдын август айында Нарын облусунун Кочкор райондук администрациясынын башчысы Аким Курманбек Камчиев жана райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгуловдун демилгеси менен мектептер жана бала бакчалар арасында Татынакай чөйрөдө татыктуу билим жаралат деген аталыштагы конкурс жарыяланган. Конкурстун максаты райондук жалпы билим берүү мекемелеринде келечек муундарды өмүрүнө, саламаттыгына кам көрүү жана анын талабына ылайык сапаттуу билим, татыктуу тарбия алуусуна ашыктандыруу максатында экологиялык, социалдык, техникалык факторлорду жакшыртууну көздөп төмөндөгүдөй жобо белгиленген. Аталган конкурстун жыйынтыгы 2021 жылдын 5 октябрында мугалимдердин эл аралык күнүнө салтанаттуу түрдө жарыяланды. Натыйжада жогоруда көрсөтүлгөн игиликтери менен Шапак Рысмендиев атындагы орто мектеби 1-орунду камсыз кылып, Кочкор райондук администрациясынын башчысы Аким Курманбек Камчиев тарабынан акчалай сыйлык жана баалуу белектер менен ыйланды. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюшулган республикалык сүрөт конкурсунда Тилек кыз Аделия 1-орунду камсыздап баалуу белектер менен сыйланган. 2022-2023 окуу жылында гендердик зомбулуктун кыздардын көзү менен деген сүрөт сынагында Кулубекова Сезим 1-орунду камсыз кылган. Менин мекеним деген темада эл аралык конкурста 4-орунду камсыздады. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында 2023 жылы Шапак Рысмендиев атындагы жалпы билим берүүчү мектеби мекемесинде облустук семинар жогорку деңгээлде өттү. Анда окуучулардын көзү менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы нарк түшүнүктөрүн жандуу аткарып беришти. Семинардын жүрүшү ачык асман алдында мектептин этнопаркынын ичинде кыргыздын улуттук тамак аштары, кыргыздын материалдык маданияты, кыргыздардын руханий маданияты, ошондой эле улуттук нандардын жасалыш ыкмаларын окуучулар жана мугалимдер көрсөтүп беришти. Аралык ынтымакты даңазалаган бөлүгүндө атайын Орус музейи көрсөтүлдү. Анда Орус элинин салттуу маданияты окуучулардын көзү менен 2023 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Айтматов алабындагы мугалим республикалык онлайн конкурсунда мектептин директору Бобек Улуболот катышып 1-орунду камсыз кылды.
Чапагыр Сменбаев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби мекемесинин соңку жылдардагы жетишкен ийгиликтери ушулар болду. Ал эми Кыргыз Республикасынын мыкты мектеби конкурстун бардык катышуучуларына ийгиликтерди каалайбыз. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Айтматов алабындагы мугалим республикалык онлайн конкурсунда мектептин директору Бобек Улуу болот катышып 1-орунду камсыз кылды.